Ободы Лондон саламатсыздарбы. Студияда Акчолпон Койчиева. BBC сапарынан бұл чыгарылышында. Камбоджаның храмдарынан байырқы эстеликтери тонолуп кеткен. Эми өлкө аларды кайтарып берүү талабы менен дүйнөнүн алдыңкы музейлерине кайрылды. Эл ыйык туткан айкелдер кайтарылар бекен. Ал эми кыргыздардын тарых музейинде кандай эстеликтер аздектелип сакталган? Дегеле тарыхый эстеликтерге өлкөдө кандай мамиле жасалат? 19 жылдар бою Камбоджадагы храмдар тонолуп, байыркы эстеликтер сыртка чыгарылып, чет өлкөлөргө сатылып кеткен. Эми Камбоджа өкмөтү аларды артка кайтарууну талап кылууда. Кабарчыбыз Силия Хаттан бул эстеликтердин изине түшкөн өкмөттүн аракеттери менен таанышып, биз сейрек көргөн храмдарга барып келди. Ал көп эстеликтерди сатып алган британдык ишкер менен дагы жолукту. Эмесе биздин дүйнө программасына кезек берели. Камбоджада храмдар тонолуп калган. Алардын байыркы баалуу эстеликтерин жулуп кетишкен. Мен андай храмдардын бирине барып, аларды тоногон кишилер менен жолугуштум. Биз статуялар менен алтын издейбиз. Колубузга эмне тийсе, ошону алып кеткенбиз. Көптөгөн камбоджалыктар үчүн булар жөн гана таш айкелдер эмес. Андан кыйла маанилүү. Элдер сыйынат. Бул уланып келаткан тирүү маданият, тирүү Кудай. Эми Камбоджа өз укугун талашып, дүйнөдөгү эң ири музейлер антиквардык буюмдарды кайтарып берсин деп талап кылууда. Бул музейлер жана адамдар уурдалган буюмдарга ээлик кылууда. Уурдалган буюмду кайтарып бериш керек. Ангкор Ват Камбоджанын согуп турган жүрөгү. Бул храм 900 жылдан бери тынымсыз колдонулуп келатат. Камбоджа Азиядагы эң жакын мамлекеттердин бири. Ошентсе дагы кишилер бул жака келиш үчүн колунда болгон каражатын жумшоого даяр. Ар бир адам өз өмүрүндө бул жерге жок дегенде бир жолу келиши керек деген ишеним бар. Ангкор Ват бул элдин идентификациясы үчүн өтө маанилүү болгонуна карабай, анын эң чоң байлыктарынын көбү жоголду. Мисалы, Камбоджанын эң атактуу храмында төмөнкүдө контраст улам кайталанып турат. 12 кылымга таандык таш бетине кесилген бул оймо бул жерде бүтүн турганы менен маңдайдагы так эле ошондой оймону чегип бөлүп кетишкен. Бул азыр кайда экени белгисиз. Бул жерде башын алып кетишкен. Мында колун, бул жерде манжаларын алышкан. Муну болсо кесип эле үстүн алып кетишкен. Элестетсеңер, тоногуштар келип, бул жеринен кесип алып, чек арадан нары балким Таиландка тымызын алып чыгып, аукциондорго сатып жиберген. Бул эстелик кайда экени эч белгисиз. Миңдеген храмдарда ушундай эле көрүнүш. Ангкор Ваттан 100 чакырым чыгыш жакта жайгашкан бул храмдын тагдыры дагы ошол. Камбоджалыктар жоголгон эстеликтердин жаны бар деп ишенет. Бул эми жөн эле таштар эмес да, туурабы? Албетте биз үчүн булар жөн эле таштар эмес. Биз муну болгону статуялар деп ойлобойбуз. Ата бабалардын арбагы деп кабылдайбыз. Сопиап Мес археолог Камбоджанын маданият министрлигинде иштейт. Майдаланып, бөлүкчүлөргө бөлүнгөн айкелди көргөндө кандай сезимде болосуз? Ооруйм. Бул мени аябай капа кылат. Тынч карап туруш кыйын.
too much to tolerate in the feeling, like okay, I just don't. Чыдап карай албайсың, кадимкидей оорутат. Yeah, it just come like it's hurt me a lot. Sometimes I hurt. Кээде кээ бир кишилер храмды кантип бузганын айтып отурса, аны угуп отуруп да чыдаш кыйын. Yeah, that is so painful to hear. This is very beautiful male statue. He have 4 arms and with a cylindrical. Сопиап жагдайды оңдоого аракет кылууда. Ал Камбоджа өкмөтүнүн тергөөчү тобуна кошулуп, уурдалган айкелдерди кайтарып алууга аракеттенип келет. Бул абдан татаал иш. Алар жүздөгөн музейлер менен жеке менчик коллекциялардагы буюмдардын тарыхын тергеп жатышат. Сиднейден Сан-Францискога чейин. Топту америкалык адвокат Брат Гордон жетектөөдө. Биз 100гө жакын музейде иш жүргүзүп жатабыз. Ачык маалыматтар негизинде камбоджалык деген буюмдардын тизмесин түзүп чыгып, ар кайсы музейлерде 2000ге жакын камбоджалык эстеликтердин изине түштүк. Биз алар уурдалып кеткенин, Камбоджанын өкмөтү аларды чыгарып кетүүгө уруксат бербегенин билебиз. Биз эми музейлерге жана менчик коллекционерлерге кайрылып, бул буюмдарга ээлик кылууга укугуңар бар экенин далилдегиле деп жатабыз. Биз тандалган жерлерде казуу иштерин жасап, алардан эстеликтердин түбү, колдору, буттары же башка бөлүктөрү табылып жатат. Айрым учурда заманбап технологияны колдонуп, алар белгилүү эстеликтерге таандык сынык экенин аныктап жатабыз. Ал мисалы кайсы бир чоң музейде турган эстеликтин буту болуп чыгышы ыктымал. Бул жоокерлерди көрсөткөн чоң айкелдердики так ушундай окуя болду. Эстеликтерди кайтаруу тобунун эң чоң ийгиликтеринин бири. Бул айкелдердин үстүңкү бөлүгү бир кезде Америкада көргөзмөдө турган. Ал эми Камбоджада калып калган буттарынын үстүңкү бөлүк менен күмөнсүз дал келгени, алар уурдалып кеткендигинин далили болгон. Эми эстеликтин бөлүктөрүн чогултуп, Камбоджанын улуттук музейинин ардактуу жерине жайгаштырышты. Эми Камбоджанын бийликтери башка байлыктарын дагы кайтарып алууга ынтызар. Алар азыр байыркы эстеликтерди казып чыгарып, сатып жиберген тоноочулардын изине түшкөн. Биздин жагдайга көз салып, маалымат айтып турган агенттерибиз бар. Антикваттык буюмдар казылган ар кайсы болжолдуу жерлерди кыдырып, элдер менен маектешип, маалымат чогултабыз. Мурунку тоногуштардын айрымдары азыр өкмөткө көмөктөшүүдө. Аларды коргоп, каймана аттар менен аташат. Биз азыр Темир Ханзада деп аталган айым менен жолугушууга баратабыз. Темир Ханзада жүзүн көрсөткүсү келген жок. Анткени башка тоноочулар ондогон жылдар мурун жасалган кылмыштын бетин ачканы үчүн андан өч алышы ыктымал. Биз бактарды кыйып, таштарды жылдырыш үчүн аркан, балка, балта колдончубуз. Көбүнчө алтын жана айкелдерди издечүбүз. Табылгандын баарын көтөрүп кетчүбүз. Кадимки күрөк менен казып, таштарды бошотор элек. 7-8 кишиден болуп топторго бөлүнүп, бүтүндөй аймакка жайылып издечүбүз. Кечки саат 5ке чейин иштечүбүз. Анан алар эртеси саат 7-8дерде кайтып келишчү. Темир Ханзада айым тоногон храмдар 10 миңдеген жылдар бою бузулбай туруп, 1990-жылдары аларды талкалап, тоной берип, жер менен жексен кылышты. Бул эми албетте туруктуу жумуш эмес эле. Абдан көп киши издечү эстеликтерди. Биз да издечүбүз. Анткени акча таап үй бүлөбүздү багышыбыз керек эле. Ким кымбат баа сунуш кылса, ошого сатып жиберчүбүз. Темир Ханзада айым храмдары тоногон учур Камбоджа тарыхындагы катаал окуялардан кийинки заман эле. Кылымдар бою Ангкор Ват Камбоджанын Кхмер калкынын маданиятынын монументалдык эстелиги болуп келген. Бирок эми каралбай калган бул эстелик кхмерлердин кыргыны орун алган жерге айланды. 1975-79 жылдары Кызыл Кхмер өкмөтү өз калкын 2 миллиондой кишини кырып жок кылган. Алар бийликтен кеткенден кийин дагы таасири 20 жылдай сезилип турду. Бул буюмдар боюнча эң күчтүү аргументтердин бири деп ойлойм. Чатак учуру, согуш кылмышы болуп жатса, буюмдар согуш учурунда чыгарылып кетти деп айтылышы мүмкүн.
Дүйнөдө соңку учурда мындайды болтуруу аракеттери жасалып жатат. over the last couple of decades to stop this kind of practice. Каймана аты Кызыл ат деген бул мурунку тоногуч учурунда хмерлердин катарында согушууга аргасыз болгон бала жоокер болчу. Азыр ал Камбоджа өкмөтүнө көмөктөшүп, мурда тоногон жерлерге алып барууда. Ал бизди каралбай калган бир храмга алып келди. God, this is it. Тигине Look, you can see the stone right there. The stone таш дубалдары көрүнүп жатат. middle of this. Жыш тал дарактардын арасында экен. So this is it. Wow. Okay. Бул храмдын турганына 8 кылым болгон. Ал кыйрап кайра табиятка айланып бараткандай. Ow. These dead vines are covered in really sharp Тикенектүү thorns. өсүмдүктөр арасынан басып өтүү кыйын экен. Not easy to walk through here. Oh, and there are hornets too. So this was one of the top 10 Бул spots. эң көп тонолгон 10 тарыхый жайдын бири. Бул жерде 90-жылдарын соңуна чейин тоногучтар жашырынып, иш кылып жүрүшкөн. Кызыл ат 1970-жылдары айкелди таап, казып алган жерди көрсөтүүдө. So what exactly did you Эмне find? таптыңыз эле? Кантип алып кеткенсиз? Мына туш ушул жерде болчу. Ушул жерди казып ортосунан тапканбыз. Аны 2 киши бир жагынан, 2 киши ар жагынан кармап көтөргөнбүз. Көтөрүп тиги дарбазадан чыгып, андан ары талаган носилка менен алып кеткенбиз. Мен Кызыл атка Британ музейинин экспонаты болуп калган эстеликтердин сүрөтүн көрсөттүм. This thing. This is Ушубу тиги жерден казып чыгарган эстелик ушулдай, Тергөөчүлөр тобу бул айкелдин кантип сатылганын кылдат изилдеп чыгышты. Алар Британ музейинин веб-сайтында көрсөтүлгөн айкел Кызыл ат айтып жаткан эстелик экенинен күмөн санабайт. Камбоджа аны кайтарып алууга бел байлады. BBC-нин кайрылуусуна Британ музейи мындай жооп кайтарды. Биздин билишибизче, бул экспонаттар ал учурдагы мыйзамдарга жараша бизге өткөн. Буюм боюнча жасалган тергөөдө ал мыйзамсыз чыгарылганы тууралуу далилдер табылган жок. Биз буга чейин Камбоджа өкмөтүнөн эч кандай кат алган жокпуз. Эгер кат алсак, биз аны кылдат изилдеп, урматтоо менен карап чыгабыз, деди Британ музейи билдирүүсүндө. Мен Лондонда сакталып турган антиквар буюмдарын сүрөтүн Темирханзада айымга көрсөттүм. Okay, these are items in the Victorian album. Булар Виктория жана Альберт музейиндеги экспонаттар. Standing Ganesha Shiva. Oh, okay. First one. Now this is Дароо таанылдыбы? Shiva statue. Бул Шиванын колодон жасалган кооз айкели. Бүтүн бойдон. How much would you Муну канчага саттыңар эле? Эсиңердеби? 17-18 миң бакт. Бул болжолу 500 америкалык доллар. Темирханзада айым Виктория Альберт музейинде турган так ушул сыяктуу айкелди сатып жибергенин айтат. Тергөөчүлөр тобу эми мунун тактыгын аныкташы керек. Темирханзада сыяктуу учурунда храмдары тоногондор эми жардам бергиси келет. Аябай капа болом. Анткени бул эстеликтер биздин маданий мурасыбыз. Эми болсо чет өлкөдө турат. Эгерде колумдан келсе, алардын өлкөгө кайтып келиши үчүн кызматымды аябайм. BBC-нин кайрылуусуна Виктория жана Альберт музейи мындай жооп берди. Сиздер сөз кылган айкелдин кайдан чыкканы тууралуу белгилүү болгон маалыматтарды биздин веб-сайтыбызга жарыялаганбыз. Бизге Камбоджа өкмөтү кайрылган эмес. Биз сактап жаткан экспонат тууралуу жаңы маалыматтарды билүүгө кызыгабыз жана конструктивдүү диалог жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө даярбыз. Камбоджанын антиквар буюмдарын мыйзамсыз сатуу маселеси иликтөөчүлөрдү күтүлбөгөн жерлерге дагы багыттады. Бангкок 2010 Лачфорд Классик. Бул жарыш мына бул киши Даглас Лачфордтун ысымы менен аталган. Ал белгилүү арт дилер, көркөм буюмдардын билерманы жана сатуучусу. Уурдалган антиквардык буюмдар соодасынын чордонунда турат десек болот.
Ал 2014-жылы уурдалган жоокерлер аттуу документалдык тасма үчүн интервью берүүгө макул болгон. Фильмдин автору аны АКШ прокуратурасынын 2012-жылкы жарандык арыз тууралуу кайрылуусу боюнча сураган. Соттук документтерде аткезчилик тууралуу айтылып, сизде ага тиешеси бар дешет. Бул тууралуу эмне демекчисиз? Алардын фантазиясы укмуш экен. Индиана Джонс кинолорун аябай көп көрүшсө керек. Менин билишимче эч кандай аткезчилик тармагы жок. Мен эч кандай аткезчилер тобуна мүчө эмесмин. Лечфорд тиешем жок дегени менен америкалык прокурорлор тергөө отуруп 2019-жылы ага көркөм эстеликтерди мыйзамсыз ташыган деген айып коюшкан. Бирок сотко жетпей Лачфорд 2020-жылы көз жумган. Даглас Лачфорд коавтору болгон бул китеп тергөөчүлөр үчүн укмуштай маалыматтардын булагы болуп калды. Мында Камбоджадан чыгарылып кеткен көптөгөн баалуу эстеликтер камтылган. Арасында камбоджалыктар өз көзүбүз менен көрөбүз деп кыялданбай дагы калган буюмдар бар. Бул китеп Лачфорд жана анын чөйрөсү бул буюмдар тууралуу билгендигин далилдеп турат. Тергөөчүлөр аукциондордо ондогон жылдар мурун сатылып кеткен буюмдарга бул кишинин тиешеси болгонун улам аныкташууда. 1988-жылы BBC аукционго коюлган буюмдар боюнча катуу суроолорду берген. Sotheby's аукцион борборунда Түштүк Чыгыш Азиянын баалуу эстеликтеринин сатылышында 4 колдуу Вишну кудайынын айкели 209 000 фунтка сатылды. Бирок бул айкелдер мекенинен уурдалып келген жок беле. Камбоджанын королдук үй бүлөсү аукционду токтотууга аракет кылган, бирок токтото алган эмес. Эми Брат Лондонго келди. Камбоджанын бийликтери жардам сурап, дүйнөлүк алдыңкы музейлерге жана Британ өкмөтүнө кат жөнөттү. Мен аларга 1988-жылдагы Newsnight программасындагы баяндаманы көрсөттүм. BBC бул жаңылыкты ошондо көтөрүп чыкканына таң калдым. Биз бул эстеликти табышыбыз керек. Аны мекенге кайтаруу зарыл. Бизде 1936-жылы тартылган архивдик фотолор бар. Француздар аны каттап, сактоого өткөрүшкөндөгү сүрөт. Сактоочу жай же консерватория Анкор-Ваттын сыртындагы жашыруун жер. Бул жерде бүгүнкү күндө дагы айкелдер сакталып турат. Укмуш эстеликтер, пилдер, арстан ит, Анкордон алынган жасалгалар ондогон жылдардан бери биринчи жолу бул жерди көрсөтүп жатышат. Брат Гордон 4 колдуу Вишну кудайынын айкелин ушул жерден уурдап чыгып, сатып жиберишкен деп эсептейт. Азыр бул эстелик кай жерде? Лачфордтун үй бүлөсү бизге өткөрүп берген материалдагы соңку маалыматтарда биз эстеликтин сүрөтүн таптык. Ал сүрөт 1988-жылдагы телепрограммада көрсөтүлгөн эстеликтин так өзү. Сүрөттө жазуу да болгон. Лечфорд сактап жүргөн сүрөттө анын абалкы кардарынын аты жазылган экен. Бирок бул кардар же анын үй бүлөсү айкелди дали сактап жүрүшү ыктымал деп ойлойт. Алар эстеликти сактап жүрөбү, жокпу даанасын билбейбиз. Бирок бул жакын арада аныкталат. Эми ал эстеликти кайтарып беришет болду бекен? Кайтарып беришет го деп ойлойм. Азыр баарыбыз тарых жөнүндө көп билип калдык. Натыйжа жакшы болот деп үмүттөнөм. Камбоджанын өкмөтү Лечфордтун жеке коллекциясында 100дөн ашуун буюмдар болгон деп ойлойт. Учурда 5 орчундуу эстелик жана башка майдарактары Камбоджага кайтарылган. Эми алар башкаларын табууга ынтызар. Даглас Лачфордтун кызы Джулия бизге мындай деп билдирди.
Атабыздын көзү тирүү кезинде мен Камбоджанын өкмөтү менен атам ээлик кылган кхмер эстеликтеринин ар бири менин карамагыма өткөндө кай жерден алынган болсо дагы Камбоджа королдугунун ээлиги болуп калат деп макулдашкам. Буюмдардын көбү чогултулуп өткөрүлгөн, башкалары дагы макулдашууга жараша тапшырылат. 1988 жылы Содебис борборунда дагы көп башка эстеликтер аукционго коюлган. Бул кхмер маданиятына таандык 5 баштуу Шиванын айкели рекордтук 319 000 фунт стерлингке сатылды. Брат тергөөчүлөрү менен 5 баштуу Шиванын айкелин табышты. Содебистен аны жеке коллектор сатып алган экен. 1993 жылы эстеликти Нью-Йорктогу Метрополитен музейине өткөрүп беришкен. Бүгүн ал ошол жерде көргөзмөдө турат. Аны музей эмне кылышы керек дейсиңер? Биз анын тез арада кайтарылышын каалайбыз. Бул камбоджалыктар үчүн өтө маанилүү айкелдердин бири. Кайтарылышы керек. BBC-нин кайрылуусуна Мет музейи мындай жооп кайтарды. Бул талап тууралуу билгенден кийин музей Камбоджа өкмөтү менен байланышып, учурда сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Эстеликтерди кайтарып алуу Камбоджа өкмөтү үчүн 2023 жылдагы шайлоолор алдында саясий упай болмок. Премьер-министр Хун Сен 30 жылдан бери бийликте. Анын атаандаштарынын көбү бозгунчулукта же абакта отурат. Мен Камбоджанын маданият министри менен сүйлөштүм. Ал жардам талап кылып Британиянын өкмөтүнө кат жолдоду. Minister, some people will say Айрымдар силердин өкмөт коррупцияга баткан, адам укуктары тебеленүүдө деши мүмкүн. Эмнеге Британ өкмөтү Камбоджа менен кызматташуусу керек? Коррупция проблемасы Европада, Америкада, Азияда ар бир өлкөдө бар. Коррупция жок деген бир өлкөнү келтириңизчи. Мен аны жактабайм. Коррупцияны биздин укуктарыбыз менен чаташтырбаш керек. Бул айкелдер Камбоджа элиники. Биз өндүрүштүк деңгээлде тоноого дуушар болгон дагы бир храмга бет алдык. Сатия бул жерде туулуп өскөн. Анын үй-бүлөсү жан багуу үчүн байыркы эстеликтери тоноого катышкан. Менин аталарым, чоң аталарыбыз аргасыз тоноого катышкан. Аларда башка арга жок болчу. Атуулдук согуш жүрүп жаткан. Ачка отурганда сатууга ылайыктуу айкел табылып калса, аны албетте сатып жиберишкен. Ошондуктан атабыз ошол ишке барса керек. Сатия өзү өлкөнүн байыркы эстеликтерин кайтарууга алып бурушуп жаткан камбоджалык тергөө тобунун мүчөсү. Мен храмдын жанында чоңойгом. Улуу муундун өкүлдөрү храмда кудайлар жашайт деп ишенген. Алар ошол кудайларын кайра көрсө экен деп аракеттенем. Айкелдерди кайтарып, храмдарын кайрадан кооздоп берсек. Жаш муун катары биздин милдет ушул деп ойлойм. Ошол кудайларды мекенибизге кайтарып алышыбыз керек. Камбоджанын баш каласы Пномпенде бул бийди өткөн жылы кайтарылган айкелдерди тосуу үчүн атайы коюшкан. Бул бийчилер аны дагы көп жолу аткарабыз деп үмүттөнүшөт. Бул айкелдер ушул чөйрөгө, ушул элге таандык. Алар бул өлкөнүкү. Алардын кайтарылышы өтө маанилүү. Алар эл үчүн тирүү маданият, тирүү Кудай. Камбоджанын канча жылдардан кийин тарыхый мурастарын кайтарып алууга болгон аракети тууралуу баяндадык. Эми ушул эле маселенин Кыргызстанга тиешелүү өңүтүнө келсек, эң башкы музей деп саналган Бишкектеги тарых музейинде жүздөгөн экспонаттын жакшы сакталбагандан улам жарабай калганы же жоголгону айтылып жүрөт. Тарых музейиндеги экспонаттардын жагдайын кабарчыбыз Элеонора Сагындык кызы баяндайт.
Бишкектин чоң ортосундагы Улуттук тарых музейи көп жылдар бою негизинен туристтер башпакка маданий борбор болуп келди. Жергиликтүү тургундар анча көп жабыла кире бербегени менен бул музейде ары баалуу, ары тарыхый мааниси бар сейрек экспонаттар бар. 2016-жылы музей ремонтка жабылып, андан кийин анын ичинде эмне болуп жатканы коомчулукка бүдөмүк болуп жатты. Жабык турган 5 жыл ичинде музейди бир жолу табышмактуу өрт да чалды. Акыркы жолу мына 17-жылдары музейди ремонт кылып аткан мезгилде мына өрт болгон. Өрт болгондон кийинки өрт болгондо атайын күйдүрүүчү зат пайдаланып өрттөлгөн деген бул пожарныйдын атайын ошо пожардык экспертизанын жыйынтыгы турат. Бирок ошого ким ошондой музейге ошондой бир надандык иш кылды? Андан жыйынтык чыга элек. Ал жердеги канча буюм өрттөлдү, канча буюм жок болду. Анын арты менен дагы канча буюмдар да ошого шылтоолоп жок кылбайды. Андагы музейдеги өрттүн иликтөөсү эмне менен бүткөнү коомчулукка белгисиз. Ал гана эмес, ал кырсыкта канча экспонат жабыркаганы тууралуу да маалымат жок. Бирок былтыр тарых музейинин жертөлөсүн тазалап жатышып, музейдин кызматкерлери жарым-жартылай күйгөн жүздөгөн буюмдар таап алышкан. Андагы музей жетекчилиги бул тууралуу Маданият министрлигине 2 жолу катта жолдогон. Жанагы тергөө иштери боюнча эч кандай экспонаттын бир да дааны бузулган жок деп, жоголгон жок деп турса, анын жанагы териштирүү иштерин жанагы чарбалык иштерди жүргүзгөндө аныкталды. Ошол өрттөн кийин өрт учурунда көп эле экспонаттар жабыркаган. Музейдин жертөлөсүндө өрттөн чети баш үйгөн килем жана ала кийизден тышкары 7 куту документ да табылган. Алар революцияга чейинки жана Совет өкмөтү маалындагы китеп, сүрөт, басылмалар жана башка баалуу документтер болгон. Ошону менен жалпысынан ал өрттө 2215 даана экспонат бузулуп же жок болгону айтылат. Бирок өрттү эсепке албаганда деле тарых музейиндеги ага чейинки экспонаттарга болгон мамиледе суроо жаратпай койбойт. Кезинде археолог Юрий Барузин Баткендин Мактымкөр аймагынан таап, тарых музейине өткөрүп берген мумия аялдын денеси буга сонун мисал. 2017-жылы ошол кездеги Маданият министри Түгелбек Казаковдун демилгеси менен биздин замандын 1-5 кылымына таандык мумия табылган жерде кайра көмүлгөн. Кийин илимпоздор мумиянын көмүүдө эрежелер одоно бузулганына, чечим кабыл алууга бүбү бакчылардын гана кайрылуусу негиз болгонуна нааразылык билдиришкен. Бирок Түгелбек Казаковдун азыркыга чейинки башкы жүйөсү мумия бузулуп бара жаткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы мумиянын көмүлүшүн айыптап, бул жерде диний түшүнүктөрдөн улам натура иш болуп калганын айтканы бар. Бул туура эмес нерсе, тилекке каршы мен да мына кечеге интернеттен окудум. Албетте, менимче бул абдан натура болгондо. Башка мамлекеттер мындайларын таппай жүрсө, менимче абдан туура эмес болуп калган. Ошондой эле мурдагы президенттин тушунда музейди оңдоп түзөө жана жаңылоодо коррупция болгон деп кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында Атамбаевдин тушундагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар мамлекеттик кызматкерлерге да айып коюлган эле. Тарыхчылар коңгуроо кагып жаткан дагы бир маанилүү жагдай соңку кезде Кыргызстан аймагында тарых музейине жетпей эле жапайычылык менен казылып, сыртка контрабандалык жол менен ташылып жаткан тарыхый маданий артефакттардын дареги чыгууда. Эчен деген экспонатка коюла турган тарыхый буюмдарыбызды мына ташып кетип атканыбызды билебиз. Ошондой эле мурдакы Советтер Союзунун учурунда падышалык доордо ошол мезгилдерде бизден чыккан буюмдардын бир тобу Ленинградка, башка жактарга ташылып, ошол жака кеткендиги жөнүндө маалыматтар бизде өтө көп. Мына Кунсткамерада Санкт-Петербургда бизден кеткен буюмдар ал жакта да бар экендигин билебиз. Аларды баары тизме дагы түзүп келип атышат. Ошолорду келечекте кайтарып алуу маселеси да бизде көтөрүлүп атат. Буюрса аны да көтөрүшүбүз керек. 5 жылдан бери жабык турган тарых музейи оңдоп түзөөдөн кийин былтыр гана көрүүчүлөргө кайрадан эшигин ачты. Баалуу экспонаттарды өзгөчө белгилеп кетким келет. Чүйөрөндө шамшы көрүстөнүнөн ушу алтындан жасалган үлгүсү мындай кооз бир аялга тиешелүү көркөм буюмдар, эзелки көчмөндөрдүн үлгүсүндөгү полихромдон жасалгалар, мына ушулардын баары биздин замандагы 1-5 кылымдагы табылгалар. Ал эми алтын фольгадан жасалган сактардын алтын бет кабы тарых музейинде эле эмес,
жалпы эле кыргыз бренди болот деген ишеним чоң. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эмики сапарга чейин саламатта болуңуздар.